Бүгін Кабарлар кечи маалымат агенттигине мурунку шаар башчысы Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин тарапташтары келип, эл өкүлүнүн күнөөсүз камалып жаткандыгы жөнүндө бир топ далилдерди мисал келтирүү менен өз ойлорун билдиришти. Нарын областынын тургундарынын нааразычылыгы жалгыз эле Нариман Түлеев эмес, светтин кымбатташы, 3 фазалык электр түйүндөрүнүн өчүрүлүшү, тоолуу райондорго ар дайым арзандатылып келген электр жарыгына өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн көмөктүн алынып ташталышы да себеп деп билдирди Нарын шаарынын тургуну Карыпбек Асанбаев. И такое повышение резкое неприемлемо для не только жителей Нарынского района, для всех жителей Республики Кыргызстан. Потому что можно было бы поднимать цены ежегодно или в раз в полгода на 10%. И может быть таким образом прийти к тарифу 1 сом 20 копеек. И второй вопрос по Нариману Түлееву. Вот по тем документам, которые сейчас имеются в следственных органах, вся его поставка автобусов, она доказана. Есть, которые направили следственные органы Китая сюда с запросом, что цена транспортировку не входит в цену стоимости автобуса, что транспортными расходами занималась другая фирма. Эти деньги были перечислены туда. Кроме того, Старугарта сюда своим ходом организовали перевозку бишкекские транспортные организации, которые там, как вы знаете, перевозка транспорта заключает очень много работ. Вот сейчас, в данное время, КТР хочет представить все это в обратном свете. В общем, не принимая во внимание все факты, и на выступление, вчерашнее наше выступление в Аки-пресс, начали информационную войну. Но это является неприемлемым и не к лицу такому уважаемому телеканалу и в лице государства. Я считаю, что это неправильно. Эл үчүн ак кызмат өтөгөн балдарыбызды темир тордун артына олтургузуу менен бийлик элди ренжитип жатат. Тастыкталган күнөө менен соттолсо да макул элек. Андан калса Нариман Түлеевдин онкологиялык оору менен жабыркаганын баарыбыз билебиз. Сот ишин үй камагына чыгарып, же болбосо атайын дарыланчу ооруканада камап деле териштирсе болмок, деди өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын жаратылыштык коргоо комитетинин төрагасы Нарын областынын тургуну Жеңишбек Бекболотов. Биздин элдердегилеринде жалпы эле кыргыз жалпы эле эмес Нарын эл эмес жалпы эле кыргыз элинде баарыбыз эле кыйын болуп турат. Мына бул электр энергиянын көтөрүлүшү, бул жерден топтор айтып, мурунку чыгып ошо электр энергиядан чыгып келип биринчи жолу Нарын эл көтөрүлүп, андан кийин таласта жанагындай иштер болуп кетпеди эле. Ошолор кайталанып калбастан, ошолор мынакей кече күнү тиги биздин жогорку кеңештегилердин партиянын депутаттары кайра келишти. Ошо жаңы дем менен, жакшынакай менен ушуну реальный карап туруп, кайра ошону иштеп чыгып, анан элдин муктаждыгын бир колдоп, жакшынакай бир акыйкатчылыгы менен карап берсе жакшы болот деген ойдобуз. КТР маалымат берип жаткан мезгилде биздин сөзүбүздү басып, өзлөрү каалаган информацияны эфирден кетирди. Муну өзүңүздөр билесиздер, кыргыз эли бардыгы тең толугу менен КТРди көрөт. Ал эми бизден сүйлөгөн сөзүбүз толугу менен элге жетпей калгандыгына байланыштуу биз бүгүн кабарларга келип, ушул маалыматты элге толук жеткирип коелу деп, ушу келип маалымат берип отурган кезибиз. Эми эмне дейбиз? Элдин толкуп атканы туура. Элдин толкуп атканына биз кошулабыз. Мен кошулам, мынакей менин жердештерим дагы толук кошулат. Нариман Түлеевдин соттук териштирүүлөрүндө биз келип, мен өзүм башынан аягына чейин соттук отурумдарга толук катыштым. Бул соттук отурумдарда катышууда мен көп катачылыктарды, өтө одоно түрдө мыйзам бузууларды Нариман Түлеев тарабынан эмес, соттордун, тергөөчүлөрдүн ушунчалык будамайлап, адамды ушунчалык кордогону ачык айкын көрүнүп турду да мага. Себеби мен бул айтып аткан сөздөрүмдү өзүмдүн оюм менен же башым менен ойлонуп туруп айтып аткан жокмун. Бул мен айтып аткан сөздөрдүн бардыгы тең мына бареки кагаздардын, контракттардын негизинде. Ошол эле Салиев деген тергөөчүнүн Кытай мамлекетине барып, Кытайды сурап алган кагаздын негизинде айтып жатам. Эми
анча мынча маалымат бере кетсем, бул жерде эң негизгиси мына бареке чырдын баары могу контракттан башталган. Мына бареке Кытай мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда түзүлгөн ушул контракттын негизинде. Бул контрактты мынакей менин астында колумда азыр Ксерекс турат. Ушул Ксерексти Салиев деген тергөөчү, прокуратуранын тергөөчүсү алып барып котормочу фирмага берген. Ал котормочу фирма мынакей перевод Салиева дейт, мынакей мана берекинде которуп берген. Бул тергөөчүгө которуп берген, котормочу. Ушул эки кагаздын котормочунун негизинде бул контрактта автобусту алып келүүдө акча жеди деген күнөө менен Нариманды камап, ушунун негизинде кылмыш түзүлүп, ушунун негизинде азыркыга чейин Нариман Түлеев камакта жатат. Бирок соттук териштирүүдө мына бар котормону которгон адам келип, мен ката которуп алыптырмын. Бул котормом жарабайт. Бул котормону минтип тытып салгыла. Бул жарабайт деди. Бул жарабайт. Мен оригиналдан котордум. Мынакей оригинал. Мына бар котормо жарайт деп, ош жерде кетирген катаны сызып көрсөтүп. Нариман Түлеев мына контрактты эң туура аткарган, бардыгы толугу менен келген. Бул жерде акча жеп уурдап кетти деген нерсе жок деп сотто көрсөтмө берди. Андан сырткары ушул эле Салиев Кытай мамлекетине Кыргыз мамлекетинин акчасын коротуп, командировочный алып, ошол жака барып, ошол Кытай мамлекетинде бизге автобусту койгон адамдарды моундай сурак алып, мынакей запись допроса деп атат. Ошол допросту жүргүзгөн. Ал допросту жүргүзгөндө ал Кытай мамлекетинин бизге автобус койгон мекемеси айткан. Болгон шарттар. Автобустарды Бишкек шаарына жеткирүү Бишкек мэриясына жүктөлгөн деп атат. Бул жерде толук далилденип атат. Что Нариман Түлеевдин күнөөсү жок, акча туура сарпталган деп атат. Андан сырткары биздин Атаканов деген жанагы Батукаевди чыгарган киши Кытайга жазып атат. Числосу бар. Кытай мамлекетине жазып атат. Мына бар которулган акчалар барбы, ушулар силтерге түштү деп запросту 20 январь 2012 жылы жөнөтүп атат. Аяктан жооп келип атат. 11 июль 2012 жылы кол коюлган кагаз менен жооп келип атат июль айында. Бүт акчанын баары толук түшкөн, акча уурдап кетүү деген жок деген кат келип атат. Мынакей, ал каттагы соттук иштерде тиркөөлүп турат. Бул кат келгенден кийин бул иштин баары тең суу кечпей калат. Жок. Соттордун Түлеевке чыгарган чечими өтө туура эмес жана өтө акыйкатсыз чечим болуп калды. Эми бул өкүмдү чыгарган адам менимче кысмактын мындай кысуунун жогору жактан заказ болгонбу ушундай деп биз ойлоп калдык да, себеби ачык көрүнүп турат. Бул жерде уурдалган акча жок. Контракттардын баардык шарттары туура аткарылган. Акчанын баары ордунда турат, жоголгон акча жок. Көрсөтмө берген адамдын баары тең далил деп атат. Биз ката которуп алыптырбыз. Акча уурдалган жок, акчанын баарын алдык деп кытайлыктар да айтып атат. Кытайлыктар эгерде акчаны уурдап кетсе, анда алар тияктан атылып кетмек. Закон ошондой. А бизде Түлеев камалып жатат. Кытайлар таза жүрүшөт. Значит, кытайлар таза жүргөндөн кийин иш туура жасалганда. Биздин айталы дегенибиз ушул. Эми эл 16 числого чейин дагы бир топ убакыт бар. Туура түшүнүп, жакшы ойлонуп,
жакшы бир чечимге келип, мына сотто кетирилген каталар, могу тергөөдө кетирилген каталарды 16 числого чейин оңдоп, элди ары бери толкутпай коюу ушул мамлекеттик кызматкерлердин милдети деп ойлойм. Өз ишинде бир топ мамлекеттик сот тармактарын жетектеп келген Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов маалымат агенттигибизге маек бергени келгенинен пайдаланып, Нариман Тулеевке соттун чыгарган чечимине пикирин сураганыбызда эл өкүлү мындайча ой бөлүштү. Биринчиден, Нариман Тулеевдин кылмыш иши боюнча ал биздин Ата журт фракциясынан болгонуна байланыштуу бир нече депутатты коомдук жактоочу катары, анан фракциянын өкүлү катары сотко мындай жолдомо алып, биз барып бир нече рет катыштым мен анын процессине. Баягы күн мурунтан ал күнөөлүү же такыр күнөөсүз эмес деген мындай бүтүм чыгаруудан мурда ошол коюлуп аткан күнөөнүн маани маңызы боюнча, иштин конкреттүү материалдары боюнча ой жүгүртүп сүйлөшүбүз керек да. Мына ошондо соттук процесстин жүрүшүндө тергөө тарабынан табылган далилдердин көбүн мен юрист катары, адис профессионал сот катары баягы керексиз далилдер деп эсептер элем да. Керексиз дегенибиз, мисалы Кытайдан келген автобустарды сатып алуу боюнча түзүлгөн келишимдерди эме кылганда ал туура эмес которулганы ачыкка чыкты да, ачыкка чыкты. Анан ошол котормолор эч жерде Кытайдан, Кытай тилинен орус тилине которгон документтер эч жерде легалдаштырылган жок. Консульстводо, элчиликте, Тышкы иштер министрлигинде, юстиция министрлигинде мына ушул 4 органда күбөлөндүрүлүп, колдору коюлуп, мөөрлөрү басылган документ гана легалдуу, легалдаштырылган документ болуп эсептелет. Ал жерде тергөөчүлөр кандайдыр бир жеке фирмага, жана котормочу фирмаларга барып туруп которулганы анык болуп атат. Анан кийин ошол алынган автобустардын баасына ошол Кыргызстанга чейин жеткирип берүү дагы ошол баага кирген да. Анан кийин коюлган айып боюнча ал ошол автобустарды алып келген жол киресин Нариман Тулеев Кытай тарапка өткөрүп бердим деп, иш жүзүндө өзү пайдасына сиңирип алган деген айып коюлуп атат да. Айып коюлуп атат. Анын баарысы бир дагы тергөө амалдары менен, бир дагы жагдай менен мындай далилденген жок. Ошон үчүн аны баягы 303 статья кылмыш жаза кодексинин коррупция деген кылмышка мындай бекер эле кириптер кылып отурат. Мен эми ойлойм, ошо Тулеев ушу шаар үчүн, шаардын тургундары үчүн сатып келген автобустан жебейт болуш керек. Анан эң акыркы жолу ошол парламентте Тулеев өзү да сүйлөгөн. Айланайын депутаттар, коллегалар, ушу дүйнө жүзү боюнча ошо мен сатып алган баадан арзан автобус таап бергилечи бирде, ошондой чоң автобустарды. Мен өз эсебимен шаар үчүн, шаардын тургундары үчүн дагы 200 автобус сатып келип берейин деди. Анан жана бушуга окшогон бир топ эмоционалдык эмелер болду. Анан кийин эми мына ошо Тулеевдин иши боюнча дагы мен комиссия, депутаттык комиссияны баштадым. Баягы биринчи кармалып, ал мыйзамсыз болгон үчүн, анан ал иши боюнча жогорку соттун токтому чыгып, камактан бошотулсун дегенде, камактан бошотпой дагы бир жарым сутка кармап, мыйзамсыз, негизсиз. Анан уже башка иш козгой коюп, башка негиздер менен кайра эле ошо камакта калтырып койгону, бул эч бир мыйзамга сыйбаган көрүнүш болуп атат да.
Эскерте кетсек, Бишкектин Ленин райондук соту буга чейин Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевди үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимде 11 жылга эркинен ажыраткан. Сот экс-мэрди Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу техникаларды сатып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деп эсептеген. Бул чечим менен макул болбогон Нарын областынын тургундары 10 сентябрь күнү нааразычылык акциясын өткөрүп, бийликке кайрылаарын, эгерде жооп болбосо 19 сентябрда жол тосоорун билдиришкен. Азырынча бийлик тараптан теңир тоолук мекендештерибизге эч кандай жооп айтыла элек.